رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hormatlı 24 TV kanalının görүүчүлөрү, Maral радиосунун угармандары, барыңыздарга берекелүү күн каалаймын. Кудай Таала бизди бул дүйнөгө эмне үчүн жаратты? Албетте Кудай Таала бул дүйнөгө бизди имтихан үчүн, сыноо үчүн жаратты. Кээ бир инсандар айтат, биз 4 күндүк бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө эптеп жашап өтүп кетсек, чыныгы дүйнө ары жак. Бирок бир четинен караганда туура. Көбүнчө пайгамбарыбыз бизди ортолукта кармоого буйрук кылган. Аша чаап кетип, тиги дүйнөдө бул жакты таштап салып, же бул дүйнөдө тиги жакты таштап салып эмес, ортолукту кармайбыз. Биз бул дүйнөгө чындыгында ошол сыноо үчүн жаратылгандыгыбыздан ошол сыноону бул дүйнөдө жашап өтүшүбүз керек экен. Кантип жашайбыз? Мисалы үчүн акыретте Сырат көпүрөсү бар, барыңыздар билесиздер. Сырат көпүрөсү кээ бир түшүнүктөр боюнча, ошол пайгамбардын айткан сөздөр боюнча, ал кылдан ичке, кылычтан курч дейт. Кылдан ичке, кылычтан курч. Кээ бир адамдар чагылгандан жарк эткен сыяктуу өтүп кетет. Кээ бир адамдар 500 жылдык аралыкта жүргөн сыяктуу Сырат көпүрөсүн өтө албай коет. Сырат көпүрөсүнүн ар жагы бейиш, Сырат көпүрөсүнүн ылдый жагы бул тозок. Ошо Сырат көпүрөсүн өтүп кетүүнүн жолу эмне дегенде, Сырат көпүрөсүн өтүүнүн жолу бул дүйнөнүн сыратынан өтүү керек экен. Ал эмне деген? Бул деген таквалык, адамдар ошол арам адалды ылгап жашап бул дүйнөдө эмне болбойт, эмне болот да, эмнени кылсак болбойт, эмнени кылсак болот. Деги эле жашоодо биз бул дүйнөдө Сырат көпүрөсүнөн өтүшүбүз керек экен. Ошон үчүн кандай жакшыга жанашып, жамандан адашып деген сыяктуу кыргыздын сөзү бар. Бул дүйнөдө биз жакшы жашасак, Кудай Тааланын буйругунан чыкпай жашасак, анда биз бул дүйнөдө Сырат көпүрөсүнөн өткөн болот экенбиз дагы. Кудай буйруса, түбөлүк жашоого барганда Сырат көпүрөсүнөн ошол чагылганын, жарк эткени сыяктуу өтүп кете алат экенбиз. Албетте китепте дагы айтылгандай, Дурра бинту Абу Лахаб баяндайт. Абу Лахабтын кызы Дурра, бул сахаба энелерибизден. Күндөрдүн биринде Алланын элчиси элге сүйлөп отурганда, мечитке бир адам кирип келип, Алланын элчисине: "Эй Мухаммед, жакшы адам ким?" деп сурады. Эң жакшы адам ким деди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бул суроого мындай деп жооп берди. Эң жакшы адам жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарган, көп окуган, жараткандан айбыгып аябай жараткандан абдан айбыккан, жана тууган туушкандары менен тыгыз мамиледе болгон. Демек, жакшы адамдын бул жерде ушу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эсептеп берип атат. Эң биринчиси жакшы элди жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыйган. Экинчиси жараткандан айбыккан. Экинчиси көп окуган экен, көп китеп окуган. Демек, көп китеп окуган адам эң жакшы адамдардын катарында. Үчүнчүсү Кудай Тааладан корккон, төртүнчүсү туугандар менен карым катнаш кылган инсан. Ооба, хадисти кененирээк талдай турган болсок, адамдардын эң жакшысы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган, жакшы иштерди жайылтуу жолунда ар дайым сарсанаа тартып, күнү түнү бул жолдо жаны жай албаган, жамандыктардан тыйып, жосунсуз жоруктардын жайылышына каршы колунан келгенин баарын жасоого даяр турган, бул маселеге баш оту менен берилген адам жакшы адам. Демек, коомчулукта жакшы инсандарга жанашуу менен бирге жакшы иштерди бүтүрүүгө аракет кылып, балким жеп ичкен тамак ашын калтырып, балким уйкусун деле таштап, эс алууну таштап, ошол жакшы ишти жайганга
жер таппай чуркап жүргөн инсандар. Жамандыкты көргөн жерде ошо жамандыктын келген жолун бууп, жамандыкты канткенде биз токтотушубуз керек деп туруп, ага дагы жанын үрөп жүргөн бир тууган инсандар, адамдар бар, бир туугандар. Булар албетте жакшы инсандардын катарында экен. Жараткандан абдан айбыгып корккондор. Бул деген эмне? Жараткан Кудай Таала бүт жерде, бардык жерде мени көрүп турат деп. Бир улуу олий айткандай, сен эгер дос издесең, сага Алла Таала жетиштүү деген сөз бар экен да. Эмне үчүн? Себеби дегенде, Аллах Таала ар дайым сени менен чогуу. Түндө, жарым түндө көчөдө калсаң деле Кудай Таала сени коштоочу болот. Күндүзү кайсыл абалда, кайсыл жерде болбосун, Кудай Таала ар дайым сенин досуң болгондуктан, биз ошол олия заттар Кудай Таалага дос болгон заттар. Ошол эле убакта Ибрагим Халилулла деп улуу пайгамбарлардан Ибрагим алейхиссалам эмне болду? Аллах Тааланын досу деген лакапка ээ болгон. Ар жерде болбосун, эмне деп атат бул жерде? Кудай Тааладан коркуу, айбыгып, мен бирөөдүн акысына кирип кетпеймин, Кудай Таала мына көрүп турат го деген түшүнүктө жашаш керек. Ошол эле убакта бир туугандар, тууган уруктар же жоро жолдоштор менен ар дайым карым катнашта болуп туруу. Бул деген эмне? Бир туугандар менен, тууган урук менен, жолдоштор менен тыгыз байланышта болуп туруу. Пайгамбарыбыздын хадисинде келгендей, бир риваят боюнча адамдын өмүрүн узартат, дагы бир эмеде адамдын ырыскысын кенен кылат экен. Албетте силай рахм деп коет. Бул силай рахмды ошол тууган урук менен байланышып турганда көп береке, жашоого береке келүүсү жөнүндө көптөгөн кызыктыруучу хадистер айтылган. Куран өкүмдөрүнүн шооласы менен караган, тууган туушкандарына колдон келишинче жакшылык кылып, жалпы адамдарга жылуу мамиле жасаган адам болуп саналат. Милдеттеринин эң маанилүүсү ушул деп карайбыз. Эгерде азыркы учурдагы адамдарга көңүлүбүздү буруп, аларга боорукерлик сезим менен карайлы десек, алардын алдындагы милдетибизди аткаруубуздун мунун эң соң далили болуп саналат. Мынеке. Ушул убакта адамдарга бир жакшылык кылып коюн. Айрыкча мына азыркы ушул өткөөл бир заман болуп атат. Ушундай бир жаман оору менен элдин баары балким үйдө отурган убагында ушундай колунан келген иш аракеттерди кылып жардам берейин, бирөөнүн продуктасы жок болсо алып барып берейин, бирөөнүн балким кийим кечеси, бирөөнүн дагы бир нерсесин жардам берейин деп жүргөн адамдар. Же болбосо ошол эле убакта акылыңа келди, бирөөгө жардам берейин деген бир жакшы ниетиң пайда болду. Сен деген ушул сага негизи эле милдеттендирилген кызматты аткарып атканыңдын эң бир сонун далили ушул болуп калат экен. Бул тууралуу баш тарта албай турган вазифабыз да жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу. Демек, бул вазифаны бүткүл адамзаттын алдындагы зор милдетибиз деп билип, толук аткарууга белсенүүбүз зарыл. Анан дагы бул вазифаны ким аткарса да Алла Тааланын ыраазычылыгына жетип, сыйына татыктуу болот. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лайсу саваан мин ахлил китаби умматун qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العظيم. Китептүүлөрдүн баары бирдей эмес. Алардын арасында түнү бою саждага жыгылып, Алланын аяттарын окуп тургандар болгон. Булар Аллага жана акырет күнүнө ишенишет. Жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарышат жана жакшы иштерге ашыгышат. Мына алар анык жакшылар. Бул жерде айткан ушу китептүүлөрдүн баары бирдей эмес. Биз элдерде кээ бир түшүнүктөр бар. Капыр деп коет. Ошо капырлар, булар орустар, булар капырлар деген сыяктуу. Жок, андай эмес. Булар китабилер, китептүүлөр. Китептүүлөр балким ошол иудейлер болушу мүмкүн, алар христиандар болушу мүмкүн. Аларга чейинки балким өткөн кеткен пайгамбарларга китеп берген пайгамбарлардын үммөттөрү бар, китептүүлөр болуп эсептелип, булардын арасындагы лайсу саваун мин ахлил китаби умматун qa'imatun. Бул деген эмне? Баары бирдей эмес, бүт баары жаман эмес. Алардын арасында жакшы адамдар болгон. Кудай Таалага ошол эле убакта ишенген, ошол эле убакта жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандар болгон. Болгондо да сежде кылып,
Кудай Таалага ишенген инсандар болгон. Демек, биз жана ойлоп аткан капырлар эмес, булар китаби деп туруп, китептүүлөр болгондуктан алардын дагы ошол өздөрүнүн китептерине ишенип, китептерине кийинки убактарда эле ошол китептери эмне болду? Адамдардын ошол өздөрүнүн закон чыгарган балким чоң молдолордун артынан бузулуп отуруп, кийин бузуку динге, бузулуп кеткен динге айланып калды. Демек, бул вазифаны ким аткарса да Аллахка акырет күнүнө ишенсе, Курандын мактоосуна татыктуу болот. Мынеке. Бул вазифаны ким аткарса аткарсын. Бирок бул ошол Аллахтын акырет күнүнө ишенген болсо, кыяматка ишенген болсо, ал адам Курандагы ошол улаика минас салихин. Алар жакшылардын катарындагы деген ошол категорияга, деңгээлге жетип, булар Кудай Тааланын ыраазычылыгына жеткен инсан болот экен. Азыркы учурдагы адамдар мыкачылыкка, оройлукка, уруп согууга, кан төгүүлөргө эмес, кайра боорукерликке, мээримдүүлүккө, жан эргиткен жылуу сөзгө, жылуу мамилеге абдан муктаж. Ар бир адамга мээримдүүлүк менен жылуу мамиле жасап, жүрөгүндөгү көйгөйлөрүн угуп, башкалардын кайгыларын өз жүрөгүбүздө сезүүбүз, кайгы капаларын тең бөлүшүүбүз зарыл. Ооба, бүгүнкү күндө бизден күтүлгөнү ушул. Эгерде биз муну кыла алсак, адамзат күткөн эң маанилүү ишти жасаган болобуз. Албетте, ошол азыркы учурдагы адамдар деги эле бул ошол адамзаттын баары эле тетиги адам атабыздан баштап жанагы Кабил менен Абил эки уулу бири-бири менен касташып өлтүрүп койгон. Ошол күндөн ушул күнгө чейинки адамдардын кара мүртөздүгү, мыкачылык, уруп согуу, кан төгүү деген нерсе ар бир заманда болуп келүүдө. Айрыкча ушул биздин азыркы убакытта бул деген нерсе ошол терроризм болобу, экстремизм болобу, бул деген өтө күчөп турган мезгилинде биз тескерисинче адамдарга эмне деп атат? Кайрадан боорукерлик, жылуу мамиле менен мээримдүүлүккө биздин адамзат муктаж болуп турган азыркы убакта. Мээримдүүлүккө, боорукерликке муктаж. Урматтуу бир туугандар, Куран-ы Каримде 114 сүрө бар. Ар бир сүрөнүн башында Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башталат, барыңыздар билесиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим бул эмне деген? Мээримдүү жана боорукер Алла Тааланын ысмы менен баштаймын. Мээримдүү, боорукер. Демек биз Кудай Тааланын мээримине жана анын боорукерлигине дагы көбүрөөк муктажбыз. Себеби дегенде, балким андан башка Кудай Тааланын 99 ысым сыпаттары бар. Бирок келип ушул мээрим менен боорукерликти койгонунун себеби инсан баласы биз ар бир кадам сайын, ар бир жашообузда ушундай көп күнөөнү кылуучу инсан болуп калган, адам болуп калгандыктан Кудай Таала бизге ошол биз Кудай Тааланын мээримине жана анын боорукерлигине муктаж экенибизди билдирип турат. Демек, Курандагы ошол ар бир сүрөнүн башындагы мээримдүүлүк жана боорукерлик деген бул сөз, бул биздин ислам дининин, же болбосо биздин мусулманчылыгыбыздын адреси мээримдүүлүк жана боорукерлик экен. Анан бул жерде дагы өткөн кеткен кээ бир өткөнкү коомдорду деп пайгамбар айткан хадисинде балким Муса пайгамбардын, балким Иса пайгамбардын бир бузулган аял деп айтат. Бир бузулган аял талаада көчөдө келатса, талаада суу сап кетет экен, дагы бир кудукка барат экен. Ошол кудукка барып суу ичкиси келип барса, ал кудуктун жанында бир ит, жандык айбан ит аябай суусагандыктан, чаңкагандыктан жана ошол кудуктан чыккан бир нымдуулук деп коет, ошо нымдуулукту жалап жаткан экен. Анан жанагы бузуку жолдо жүргөн аял, мага жеткен чаңкагандык бул итке да жеткен турбайбы? Ит да суусаган турбайбы деп, ошол кудуктун ичине түшүп, суу алып ичип өзү. Анан кийин ошол хадисте келген эмесинде, ошо бут кийимине суу алып чыгып, итке суу ичиргендиги үчүн Кудай Таала баардык күнөөлөрүн кечкен. Көрдүңүздөр, бул мээримдүүлүктүн жада калса бир эле инсанга эмес, бир эле адам баласына эмес. Керек болсо айбандарга дагы мээримдүүлүк кылууга не экенбиз? Алар да мээримдүүлүккө муктаж. Биз аларга мээримдүүлүк, боорукерлик кылганга мажбурбуз биз дагы. Андан кийин ошол эле убакта ошол илгерки коомдордон дагы бир аял жөнүндө айтат. Ал дейт, ошол күндүзү кечке күндүзү күнүн орозо менен өткөрүп, түндөсү
таң аткыча Алла Таалага ибадат кылып, сажда кылып, тахажжуд намазын окуган менен убара болгон аял. Бул деген мындай айтканда аябай ибадат кылган аял болот илгерки коомдордо. Бул бир күн үйүндө жашап жаткан ошол бир мышыгы тамак ашын булгап койгон байтор жинине тийип, башка бир үйүнүн кичинекей бир комнатага бекитип салат экен, мышыкты камап коет экен. Кийин бир канча убакыт өтүп, Кудай Таала бул аялдын мындай айтканда эсинен унуттуруп коет. Бир канча күн өткөндөн кийин эстеп кетип, жанагы аял барып туруп эшикти ача койсо, ошол ачкачылыктан, суусагандыктан жанагы мышык өлүп калган экен. Ошондо деп атат, жанагы аялдын ошол күндүзү кечке орозосу, түнү менен кармаган, түнү менен кылган ибадаттарын баарын Кудай Таала күйгүзүп тозокко киргизген дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, мээримдүүлүк жана боорукерликке бул бир гана инсан эле эмес, керек болсо жан жаныбарлар дагы муктаж. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисинде Анас ибн Малик радиаллаху анху, Анас ибн Малик айтып атат: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Эмне дейт? Бирөөңөрдүн силердин ыйманыңар эч качан толук болбойт. Качан өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө. Демек, биздин урматтуу бир тууганым, жашообузда ушундай бир нерсе бар. Өз көмөчүнө гүл тартуу деп. Ар кимибиз май кармаган бармагын жалайт деген сыяктуу ошол бул балким ошо бир эмеден туура макалдар чынында эле. Биз деген ар кимибиз эле мындай эгоистпиз. Өзүбүзгө өзүбүз өзүмдүк болсун, меник болсун деп туруп жанагы китепте айткандай, мендик, мен өзүмчүлдүк, мага деген нерсе ошол Кудай Таала тарабынан берилген. Себеби бул нафс. Нафс деген нерсе инна нафсала амаратун бису. Нафс ар дайым өзүнүнө жаман жака, улам ошол өзүнүн ээсин жамандыкка сүйрөйт деп да келип атпайбы? Демек, биз ар дайым өзүмдүкү, меники болсун дегенди каалайбыз. Ошондой болсо дагы эмне? Биз эч качан ыйманыңар толук болбойт деп атат. Качан өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө. Келиңиздер, биз мындай айтканда өзүбүзгө менен жакшы көрчү болсок, башкаларга да ошол нерсени жакшы көргөнгө аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде ни'матани магбунун фихима касирун минан нас ас-сихха вал фирак. Садака Расулуллах. Эмне деп атат? Эки нимат бар. Эки нимат. Ошо эки ниматты ээси өзүнүн колунда турган кезде кадыр баркын билбей өткөрүп жиберет. Ал өтүп кеткенден кийин аттин кылып калат. Биринчиси эмне экен? Ас-сихха вал фирак. Биринчиси ден соолуктун жакшылыгы, чыңдыгы жана бош убакыт. Биз урматтуу бир тууганым, ден соолугубуз чың кезде, балким бул ниматты чын эле билбей калабыз. Жана сабактын башында айткан сыяктуу эле, биз бул дүйнөгө сыноо үчүн келбедик. Ошо сыноо келгенде бир аалым айтып атат да, ден соолугу чың менен оорукчан адамдын кимиси көбүрөөк сыналат. Ошол эле убакта колунда жок кедей, кембагал менен колунда бар адамдын кимиси сыноо үстүндө болот. Мисалы үчүн бир адамдын башына проблема келди, мүшкүл, кыйынчылык келди. Ал адам ооруп атат, ошол эле убакта колунда эч нерсе жок. Дагы бир адамдын колунда байлык бар, бирок ден соолугу сонун. Кимиси бул Кудай Тааласында сыноодо дегенде көпчүлүк адамдар эмне деп айтат экен? Башына кыйынчылык келген, оорчулук келген, ошол эле убакта ден соолугунан ажырап ооруп аткан адам бул Кудай Тааланын сыноосунда деп биз көбүз ошентип ойлошубуз мүмкүн экен. Чын эле, мисалы үчүн карап көрсөк, биздин башыбызга сыноо келген кезде, карасаңыздар, сыноо келген кезде деп айтып аткан. Бул демек кыйынчылык келген кезде, демек мен сыналып атам деп ойлойбуз. Жок, жыргап жашап аткан кезде, байлыгыбыз бар, жөнтөгүбүздө акчабыз бар, ден соолугубуз сонун кезде биз сыналып аткан жокпуз деп түшүнүшүбүз мүмкүн. Бул жана аалымдын айткан көз карашы боюнча жок, тескерисинче. Кудай Таала сага ден соолук берип туруп, байлык берген кезде сени сынайт. Сен болсо башыңа бир мүшкүл түштү, проблема түштү, оорудуң, же болбосо чөнтөктө акча калбады, кыйналдың, сен Кудай Таалага жалынасың, жалбырасың. Кудай Таалам,
өзүң ооруну берүүчү да өзүңсүң, шифа берүүчү да өзүңсүң. Сен мени ден соолугума шифа бергин деп туруп, биз эмне кылат экенбиз? Кудай Таалага бир кадам таштайт экенбиз. Демек, бул жерде сен ошол сыноого кабыл атышың менен бирге Кудай Таала менен эмне иртибатка, мамилеге чыгасың. Качан сенин жаныңда акчаң болсо, сенин ден соолугуң жакшы болсо, бизде кыргызда макал бар эмеспи? Баш оорубаган Кудай менен иши жок деген сыяктуу. Башыбыз оорубаган кезде Кудай менен ишибиз жок. Тескерисинче Кудай Таала бизди эмне кылат экен? Ушул убакытта сынайт экен. Демек, жанагы башка пайгамбар айткан сыяктуу, ас-сихха бул ден соолук, ниъмат, бул бир чоң нимат. Бирок магбунун фихма касир минас. Көптөгөн адамдар бул нерсенен дейт, мындай капилетте калып калат. Капилетте калып калат. Кандайча капилетте калып калат? Ден соолугуң чың болуп турат, бирок ден соолугуң баркын билбейсиң. Андан кийин вал фирак, бош убакыт. Бош убакыт деген сыяктуу, бул бош убакыттын кадырын билбегенибиз, бош убакытта китеп окуй албай калганыбыз, бош убакытта балким туугандар менен жакшы мамиле кыла албай калганыбыз. Кийин жанагы бир улуу алым Бадиу Заман Саид Нурсин айткан бир сөзү бар. Биз дейт орозодон тыйылып калдык эле, Кудай Таала бизди дейт канча айлар, жылдар дейт ачкачылык берип салып, ачарчылык берип салып, бизди мажбур түрдө орозо карматып койду дейт. Биз сежде кылгандан махрум калып калдык эле дейт. Биздин башыбызга Кудай Таала согуш алып келип коюп, биз окоптордо дейт намаз окуп, сежде барган сыяктуу өрмөлөп калдык деген бир китебинде окудум эле. Аябай таасир берген сөз булчу. Ошол себептен бош убакытты Кудай Таала балким биздин колдон алып коюшу мүмкүн. Ал кандай жолдор менен алып коюшу бир гана Кудай Таалага маалым. Бош убакытты биз эмне деп түшүнүшүбүз мүмкүн. Бош убактыбыз жок болуп калышы мүмкүн. Балким эртеден кечке иштешибиз керек, иштегенибиздин нерсенин берекеси жок болуп, үй бүлө баккандан кыйналып, деги эле бир китеп окуганга бир убакыт таппай калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен бул жерде пайгамбардын айткысы келген нерсе эмне болуп атат? Ас-сахха вал фирак, ден соолуктун жакшы убагы менен бош убакытты, бирок ар бир адам ошол капилетте өткөрүп жиберет деп айткан экен. Ошон үчүн капилетти өткөрбөш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Урматтуу бир тууганым, ар дайым ойгоо жүрүп, адамдарды ошол жакшылыкка чакыруу менен, жамандыктан тыюу менен өзүбүздүн мындай айтканда пайгамбарлардын вазифасы болгон, пайгамбарлардын кесиби болгон нерсени биз да аткарып, өзүбүздүн пайгамбарга таандык экенибизди билдирип, же болбосо Кудай Тааланын бул жер бетиндеги чыныгы өкүлү, чыныгы халифа кылып жараткан инсан, адам баласынын, адамдын урпагы, адамдын тукуму экенин далилдеп иш кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадисинде: "И'мал лид-дунья кааннака та'ишу абадан, вa'мал лил-ахира кааннака тамуту гадан." Эмне деп атат? Сен бул дүйнө үчүн иштегин, аракет кылгын. Кааннака та'ишу абадан, өмүр бою, кааннака та'ишу абада. Өмүр бою, мындай айтканда, түбөлүктүү жашай турган, өлбөй турган инсан сыяктуу бул дүйнөгө көңүлүңдү бургун. Вa'мал лил-ахира, ахирет үчүн, ахиретиң үчүн иштегин. Кааннака тамуту гадан, сен эртең эле өлүп кала турган сыяктуу ахиретиңе дагы эмне даярдык көргүн деп пайгамбар айтат. Демек биз, урматтуу бир туугандар, чындыгында жашоодо өткөн сабакта айтканда Нух алейхиссалам 950 жыл жашады деп айткан Нух пайгамбар. Нух пайгамбар ошол өзүнүн 950 жылдык жашоосунда, бул эми Кур'ан-ы Каримде 1000 жылга 50 жыл жетпей калды деп келет анын өмүрүнүн узундугун. Я Нух, кайфа важатта дунья? Сен бул дүйнөнү кандай көрдүң деген суроого, мен бул дүйнөнү ошол үйдүн бул эшигинен кирип тиги эшиктен чыгып кеткен сыяктуу көрдүм деген Нух пайгамбардын жашоосу. Биздин жашоодо пайгамбарыбыздын айткан эмесинде менин үммөтүм 60-70 жылдан менин үммөтүмдүн өмүрү 60-70 жыл деген экен. Кээ бир изилдөөлөр боюнча чын эле эненин курсагынан төрөлгөн 100% инсандын 25% ошол 60-70 жаштан өтөт. Азыркы убакта мисалы үчүн кээ бир аталарыбыз, апаларыбыз 80-90га чыгып калган чоң ата, чоң энелерибиз бар. Аларга Кудай Таала ушундай бир берекелүү өмүр берип, ошол жана 25%-ын ичине кирген адамдар. Калган артта 75% адам энеден төрөлгөн 100%-ын 75%-ы 60-70 жаштан өтпөй калат экен. Ошон үчүн биз кыска жашоодо, кыска өмүрүбүздө эмне кылышыбыз керек экен? Бул дүйнөдөгү ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, жана айтып өткөндөй сырат көпүрөсүнөн бул дүйнөдө өтүшүбүз керек. Кудай Таала бул нерсени болбоду, демек болбош керек экен бул нерсе. Кудай Таала бул нерсеге уруксат берилди, демек бул нерсени кылышыбыз керек экен.
ибадат кылыш керек экен. Мисалы үчүн ошол ибадат дегенде кээ бир туугандарыбыз бизде балким намаз окуганга мен убактым жок деп калган адамдар бар да. 24 сааттын 1 сааты гана ошол да керек болсо 1 саатка да жетпеген убакыт 5 убакыт намазга жетет экен. Биз жанагы ошо Бадиуззаман Хазреттин айткан эмесинде бирөө сага 24 алтын берди. Ошо 24 алтындын кайра бирөөсүн артка кайтарып бер десе, бересиңби? Албетте беребиз. 24 алтын турат колуңда. Бирок бирөөсүн берип койсок, бекер берилген алтындын кайра эле сенде 23 тугу калып атат. Ошон үчүн биз бул жашоодо текке кетирбейли, эмне кылыш керек экен? Жакшы жашаганга аракет кылып өтүшүбүз керек экен. Ошол эле Саид Нурси Хазретлерин айткан бир сөзүндө 1000 жылдык бактылуу жашоо бар дейт экен. 1000 жылдык. Ошол 1000 жылдык бактылуу жашоонун эч кандай бир бактысыздык деген нерсени билбейсиң, баардык нерсең бар, толук түгөл, ден соолугуң жакшы, тамак ашың укмуш, мындай айтканда бактылуу жашоо деп силер эмнени элестетсеңер ошол нерсенин баары бар. Бактылуу жашоо 1000 жылдык. Бейиштин 1 сааттык жашоосуна туура келбей калат. Бейиштин 1 сааттык жашоосу бул дүйнөнүн 1000 жылдык бактылуу жашоосунан артык болуп калат экен. Эми бейишке кирдиң, бейиштеги, бейиште эч кандай кемчилик жок деп айтылат эмеспи? Бейиштеги 1000 жыл, бейиштеги 1000 жылдык бактылуу жашоо, бейиштин 1000 жылдык бактылуу жашоо Кудай Тааланын жамалын, нурдуу жамалын бир көз ирмемине жетпей калат экен. Урматтуу бир тууганым, келиңиз, биз эмне үчүн бул дүйнөгө келдик, эмне үчүн бул дүйнөгө келдик? Биз бул дүйнөгө келгенде максатыбыз эмне? Ошону жакшы түшүнүү менен бирге, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу менен бирге, бирөөлөр менен жакшы мамиле кылуу менен бирге, эртең өтүп кетсек, артыбыздан кайра эле бул адам жакшы адам эле деп артыңдан сөз сүйлөй турган, боло турган бир деңгээлде жашаш керек. Анан өтүп кеткен адамга келип туруп сенин кабырыңа түкүрүп кете турган эмес, тескерисинче сенин кабырыңа келип бир Фатиха окуп, бир Ихлас окуп, ушул адамдын кабырын жарык кылгын деп туруп дуа кылып кете турган бир жашоону сиздер менен биз башыбыздан кечиришибиз керек экен. Урматтуу бир тууганым, бир таканын мыгы ал таканын бекем турушун бекем кармап турат экен. Ал таканын бекем болушу аттын бекем болушун кармап турат дейт. Аттын бекем болуусу үстүндөгү бир аскердин аттагы бекем отурушун. Ошол ат эгер мүдүрүлүп кетчү болсо, аскер жыгылат. Бир аскердин бекем болушу бир армиянын бекем болушуна алып келет экен. Бир армиянын бекем болушу бир мамлекеттин бекемдигин сактап турат экен. Демек, бир мык бир мамлекетти сактап калат экен. Урматтуу бир тууганым, келиңиздер, мен жалгызмын, мен эмне кылмак элем, мен колумдан эмне иш келет эле, андан көрө башкалар деле кылсын. Же башкалар кылсын, көрөйүнчү, анан мен кылайын эмес, сиз баштаңыз. Сиз кылыңыз, Кудай Таала өмүрүңүзгө береке берсин. Бардык уккан, айтылган маселелерге Кудай Таала сизди жана бизди амал кылган инсандардан кылсын. Албетте Кудай Таала биздин келечегибиз болгон алтын муундарды шайтандын, жин шайтандын азгырыгынан жана инс шайтандын азгырыгынан сактап, жаркын келечек түзө турган бир инсандардын тарбияланышын насип кылган болсун. Ошол эле убакта могул кырдаал өткөн заманда кызмат кылып аткан, эл үчүн чуркап аткан, бутунда тик турган патриот, мекенчил бир туугандарыбызга Кудай Таала береке берсин жашоолоруна. Ошол эле убакта Кудай Таалардын кылып аткан кызматтарын, иштерин колдосун. Барыңыздарга бактылуулук болсун. Кудай Тааладан аманчылык тилеймин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء